Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерге Казакстан чек-арага чыгып келүү, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Кардарларга суу, ысык чай, кофе сунуштайбыз. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп же базадан чыкпай жатса, кабатырланбаңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктан текшерип беребиз. +7 926 125 0303. Биз 24 саат кызматтабыз. Бишкек Ош жолу бардык унаалар үчүн убактылуу жабылды. Бишкек Ош жолунун 81-чакырымы Сосновка посту эки тарабынан тең автоунаанын бардык түрү үчүн убактылуу жабылганын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Ушул тапта аталган аймакка кар жаап, катуу шамал болуп жатат. Маалыматта жолчулар трассаны кардан тазалап, кум туз аралашмасын сейип жатканы айтылат. Булак, Назар Ньюс KG. Президент Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча майга чейин чечип бүтөбүз деп болжогом. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган кезектеги маегинде Кыргыз-Тажик чек ара маселеси кандай чечилип жатканы тууралуу айтып берди. Өлкө башчы Тажикстан менен чек ара маселесинде жылыштар бар экенин белгиледи. Бирок өтө жай жүрүп жатат. Эгер эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен эки тарап тең чек ара сызыктарын сызууга макул болсо, тилкелерде 1 айлык жумуш калды. Бирок тилекке каршы кошуналар жакшы келе жатышы беле айрым тилкелерге келгенде, бул жерде 1924-жылкы карта менен чечели деген сунуштарын киргизип жатышат. Ошон үчүн маселе токтоп калууда. Чындыгында 1924-жылкы карта менен чечели деген сунуш юридикалык жана моралдык жактан да туура келбейт. Анткени 1924-жылы алар да биз да өзүнчө мамлекет эмес элек дейт ал. Жапаров эгер эки тарап тең макул болуп 1924-жылкы карта менен чечсе, анда чек ара тилкелеринин баарын кайрадан карап чыгуу керектигин билдирди. Ошол мезгилде эки тарап тең макул болуп, иштер тез кетип жаткандыктан майга чейин чечип бүтөбүз деп болжогом. Тилекке каршы бүтө элекпиз деп президент сөзүн жыйынтыктады. Булак, Назар Ньюс KG. Жаңы Өзөн шаарында газдын жарылуусунан каза болгондордун саны 4кө жетти. Казакстандын Жаңы Өзөн шаарында 2 кабаттуу үйдө газ жарылып, каза болгондордун саны 4 кишиге жеткенин Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Telegram каналында билдирди. Маалыматка ылайык, урандылардын астынан 4 адам тирүү чыгарылып, 4 адамдын сөөгү табылды. Маалым болгондой, адистер 2 аялды, 1 эркекти жана 1 баланы сактап калууга жетишкен. Алар менен дарыгерлер иштеп жатат. Жалпысынан 10дон ашык адам дарыгерлерге кайрылышкан. Анын ичинде бир нече балдар да бар. Жабыркагандардын 6 ооруканага жаткырылды. Окуя бүгүн 17 апрелде Астана убактысы боюнча таңкы саат 5 чамасында 2-кичи райондо 12 батирлүү 2 кабаттуу үйдө болгон. Газ баллону жарылышынын кесепетинен 150 чарчы метр кире бериш бөлмө кулап түшкөн. Булак, Назар Ньюс KG. Орусияда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин пенсионери алдамчылык боюнча соттолду. Россия Федерациясынын Воркута шаардык соту Москва шаарынын 60 жаштагы тургуну Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин пенсионерин айыпка жыкты. 14 апрелде Коми Республикасынын прокуратурасынын сайтында маалымдалгандай, айыпталуучу Воркута шаарында 2010-2017 жылдары жашап, ал жерден 1,6 түндүк коэффициент, аймактык коэффициенттин эске алуу менен пенсия алып турган. Бирок ал 2017 жылы Москвага көчүп кетип, Коми ички иштер министрлигинин финансылык колдоо борборунун пенсияларды төлөө бөлүмү жашаган жерин өзгөрткөндүгү тууралуу кабарлаган эмес жана жогорулатылган өлчөмдө пенсия алууну уланткан. Натыйжада 3 жылга жетпеген убакытта бюджеттен негизсиз 527 000 рубль алган. Аталган жаранга Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексин төлөмдөрдү алууда алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Ал күнөөсүн мойнуна алып, келтирилген зыяндын ордун толук төлөп берди. Сот аны күнөөлүү деп таап, 50 000 рубль айыпка жыккан. Булак, Назар Ньюс KG. АКШ антироссиялык санкциялар батыштын ири катасы экенин моюнга алды.
Украинадан улам салынган антироссиялык санкциялар батыштын туура эмес эсептеп алган эң чоң жаңылыштыгы болуп калды. Бул тууралуу известия Американ Цункер журналына шилтеме кылып жарыялады. Санкциялар көптөр ойлогондой болуп, Россиянын экономикасын чөгүлөтө алган жок. Россия кыйынчылыктарды жеңип эле тим болбостон, СССР кулагынан берки мезгилге салыштырмалуу Азия, Африка жана Түштүк Америкада салмактуу таасирге жана кадыр баркка ээ болуп, гүлдөп жатат деп айтылат материалда. Басылмас стат маалыматтар батыш азыр энергоресурстардын оңбогондой инфляциясы, дефицити менен беткилерин, Россиянын экономикасы Британия менен Германияныкына караганда тез өсүп, жакында батыштын, анын ичинен АКШнын экономикасын кууп өтөрүн көрсөтүп жатканын жазды. Анткени менен Американ Тингер Россия өзүнүн өндүрүшүн жөнгө салып, аскердик тармактарда ийгилик жаратып жаткандыгын белгилеген. Украинага колдоо көрсөткөндөн кийин батыштын өзүндө курал-жарак, ок-дары боюнча каатчылык жаралганы маалым. Мында мурдараак 13 апрелде финансылык туруктуулук боюнча Еврокомиссар Мерит МакГиннес Евробиримдикте антироссиялык санкциялардын 11 пакети даярдалып жаткандыгын билдирген эле. Алар чектөө чараларын айланып өтүү аракеттерин тушоого багытталган. Вашингтондогу Россиянын элчиси Анатолий Антонов АКШнын жаңы санкциялары Москванын ишине таасир этпестигин, бирок Вашингтондун беделине доо кетирерин айтты. Ошол эле күнү Нидерланддын Евробиримдиктеги депутаты Марсель де Граф Европа биримдигинин Украинага курал жөнөтүүсүн жана Москвага жаңы санкция салууну токтотууну талап кылды. Анын айтымына караганда, эптин экономикасы толугу менен талкаланды. 6 апрелде америкалык баяндамачы Россиялык санкциялар чектөөнү киргизген тарапка эмне үчүн тескери натыйжа алып келгендигин жазды. Анын айтымында караганда, батыштын рубльди өрттөп жиберебиз дегенинин кесепети өзүнө тийди. Ал Россия эми мунай менен алтындын баасын көзөмөлдөп жатканын айткан. Австрия тышкы иштер министрлигинин мурдагы жетекчиси Карин Кнайсл антироссиялык катар чектөөлөр аларды салган тараптын беделине терс таасирин тийгизип жаткандыгын белгилеген. Батыштын Москвага басым жасайбыз деген аракети алар каалаган жыйынтыкка алып келген жок жана анын Россиянын саясатына терс таасири болгону деле байкалбайт. Буга чейин 25 февралда Евробиримдик антироссиялык санкциялардын 10 пакетин кабыл алган. Кара тизмеге юридикалык жана расмий 121 жак кирген. Аны менен катар эле экспорт менен импортко чектөө коюлганы маалым. Булак Спутник кежи.